Айтматов районундагы мектептер жаңы окуу жылына толугу менен даяр. Аталган райондогу мектепке чейинки билим берүү мекемелери толук кандуу оңдоп түзөө иштерин аякташып, наристелерди кабыл алышууда. Ал эми орто мектептердин ремонттоо иштери 100% бүткөрүлгөн. Бардыгы 100% жаңы окуу жылына даяр. Буюрса Айтматов районунда чоң сүйүнүч, чоң жаңылык бар. Сентябрда 5 айлык өкмөтүнө караштуу Эркеле деген бала бакча ачылганы турат. Айтматов районунун 5 айлык өкмөтүнө караштуу Базылбек Айтпаев орто мектебинин бул эскилиги жеткен имараты 225 балага ылайыкталган. Бирок аталган мектепте 500дөн ашуун окуучу 3 мөөнөт менен билим алышат. Буга карабастан мектептин жамааты жыл сайын оңдоп түзөө иштерин жүргүзүшөт. Бардык кабинеттердин бардыгы жасалгаланды. Столдар, парталар толугу менен акталып, сырдалып, жаңы окуу жылына толугу менен даярбыз. Анан мектептин материалдык техникалык базасын чыңдоо учурунда биздин айылдык демөөрчүлөр 1 класска парта столдары менен толугу менен жаңы парта столдар жасалынды. Дагы андан тышкары ашканага керектүү эмеректер, идиш аяктар алынды. 5 айылында 2016 жылы жаңы мектептин курулушу башталып, чатыры жабылган бойдон токтоп калган. Мындан улам мугалимдер жамааты окуучулардын жакшы шартта билим алуусу үчүн мектептин курулушу бүтүп калса деген үмүттөрү чоң. Балдардыга жакшы шарт түзүп, жакшы окуусуна өбөлгө болуш үчүн ошол жаңы мектебибиз бүтүп калса абдан сонун болот эле. Окуучулар класстарга батпайт. Айрым класстарыбыз 300 менде окуйбуз. Бардык сабактардын предметтерден мугалимдер жетиштүү. Айтматов районунда жалпы 26 билим берүүчү мектептер бар. Алардын бардыгы оңдоп түзөө иштерин аякташып, жаңы окуу жылына даяр турушат. Ал эми Маймак айыл өкмөтүнө караштуу Райкан Шукурбеков атындагы орто мектеби капиталдык оңдоодон өткөн. Ошондой эле райондогу 24 бала бакча ремонт иштерин аяктап, балдарды толук кандуу кабыл алышууда. Айтматов районундагы Шейшенбек уулу Мелис атындагы балдар бакчасы 2021 жылы 52 балага ылайыкталып курулуп, пайдаланууга берилген. Аталган бала бакчадагы быйылкы жылдагы ремонт иштерин толук жыйынтыкташкан. Быйыл ремонтту июль айында жасадык. Айыл өкмөттүн демөөрчүлүгү менен 37 000 сом акча бөлүнүп, бүт ичи тышын актап, сырдап, краскалап бардыгын бүтүрдүк. Ремонт бүтөр замат эле кайрадан ишке кирип, балдарды тарбиялап жатабыз. Айтматов районунда жалпы 1150 мугалим, 380 тарбиячы эмгектенет. Райондо орус тилдүү мектептеринде, ошондой эле кыргыз тилдүү мектептеринде орус жана англис тил мугалимдеринин жетишсиздиги бар. Ал эми Айтматов районунда быйыл 1280 окуучу мектеп босогосун аттайт. Айжамал Байырбек кызы, Чыңгыз Бокушев, Урмат Догдурбек уулу, Айтматов району.